Bismillahirrahmanirrahim. Hurmattуу көрүүчү, hurmattуу окуучу. Буга чейинки өтүп келаткан мат тамгаларынын, мат эрежелеринин буйруса бүгүн эң акыркыларынын бирин өтмөкчүбүз. Бул матлин темасы. Матлин дегенде кандай түшүнүшүбүз керек жана кандай темалар ага камтылынган бизден келерде төмөндө өтүлүүчү сабактарыбыздан толук биз маалымат ала алабыз. Бүгүнкү өтүлүүчү темабыз матлин. Матлин деп ушундай аныктама берилет. Түшүндүрмөсү вау жана я тамгасы сөкүндүү болуп, өзүнөн кийинки тамгадагы сөкүндүү болуп, ошону менен аят бүтө турган болсо, вау же болбосо я тамгасын созуп окууну талкуулоочу тема. Канча алиф, канча аракет өлчөмдө созуу керек дегендин жообун бул темабыз бермекчи. Мисалы, харф лин экөө же болбосо лин тамгалары экөө, эки тамга деп да айтылат. Вау сөкүндүү болуп жана я сөкүндүү болсо, буну дагы тереңирээк түшүндүргөндө монтип айтат. Вау сөкүндүү болуп, өзүнүн алдыңкы тамга фатха болуп, я дагы сөкүндүү өзүнүн алдыңкы тамга фатха болуп, андан кийинки келген тамгадагы сөкүн болсо дейт. Эми эч качан эки сөкүн катар келбейт. Катар келген болсо, демек бул жерде биринчи сөкүнү абалтан бар болуп дайыма туруучу сөкүн дагы, бул экинчи сөкүн токтоо себептүү пайда болгон сөкүн. Биз буну буга чейин өтүп аткан темаларда сөкүн ариз деп атап атканбыз. Демек, ошону максат кылып айтып атат. Вау тамгасы сөкүндүү болуп, өзүнүн алдыңкысы фатха болуп, же өзүнүн кийинкиси дагы сөкүндүү болуп турган болсо, бул тема матлин. Карайбыз. Мисалы, биринчи сөздү. Хәзәл, хә маттаби, зәл, бәйти деп аят бүттү. Мен ушуну кантип токтошум керек? Албетте, аракеттин ордуна өздүгүнөн мен сөкүн коёмун. Ошондо карайбыз. Жогоруда айткан сөздөрдүн жообу чыгып атат. Я сөкүндүү болуп, андан кийинки тамгадагы сөкүндүү болуп, алдыңкысы фатхалуу болдубу? Болуп турат. Бул сөкүнү лазим сөкүн, ариз сөкүн, айырмасы жок. Мен ушуну я тамгасын бәйтти, хәзәл бәйт десем туура болобу? Десе эреже айтат жок. Я тамгасын эң эле кеминде 2, 4, бир риваяттарда 6. Көбүнчө 2 же 4 созулат. Созуу керек. Кантип? Мисалы, хәзәл бәйт. Я тамгасынын өзүн кеминде 2 же 3, 4 аракет өлчөмүндө созобуз. Мисалы, хәзәл бәйт. Же алайхи ден аят бүттү дейли. Мен токтодум. Алайх деп токтогонум ката. Алайх. Алайх. Же вау тамгасына мисалы. Вау сөкүндүү болду, Алдыңкы тамгасы фатхалуу, өзүнөн кийинки тамгадагы сөкүн. Бирок бул жерде сөкүн эмес, каумун деп танвин болуп турат го десе, сөкүн пайда болот качан? Токтоо себептүү. Бул убактылуу сөкүн деп да айтат, сөкүн ариздечи. Убактылуу дегени ошол токтогондук үчүн пайда болуп атат. Каум, мыда вау, мим катар сөкүндүү болду. Вау тамгасынын өзүн кеминде 2 же 4 аракет өлчөмүндө созуп окуйбуз. Каум, каум, же болсо хауф дебестен хауф, хауф. Түшүнүктүү эле болуш керек, урматтуу окурман, урматтуу көрүүчү. Матлин дегени вау тамгасы сөкүндүү болуп, я тамгасы сөкүндүү болуп, өзүнүн алдыңкы тамга фатха, кийинки тамгасы дагы сөкүн болуп, ошол сөкүн ариз болгон болсо, вау жана я тамгасынын өзүн кеминде 2 же болсо 4 аракет өлчөмүндө созуп токтоону айтабыз. Эгерде биз аяттын аягында токтобостон бир дем менен экинчи демге өтүп кете турган болсок, анда бул жерде матлин эрежеси жок. Бул аракеттер кадимкидей окулуп кете берет. Мисалы, ли илафи куройшин илафихим деген сыяктуу эле. Биз бул тууралуу урматтуу окурман
Корайыш сүрөсүн карай турган болсоңуздар, ошол жердеги токтолунган дээрлик ар бир аяттын аягында ошо матлин эрежесин аябай кенен түшүндүрүп берген. Урматтуу жалпы биздин көрүүчүлөр, мен ойлойм, өтүлүп аткан тамгалар, өтүлүп аткан негизги темалар сиздер үчүн түшүнүктүү болуш керек. Буйруса, матка байланыштуу дээрлик бардык темаларды биз өтүп бүткөнгө аракет кылдык. Кимде ким бүгүн жаңы сабакка кошулуп аткан болсо, мат тамгаларын албетте, мат эрежелерин себеп маттан баштап аягына чейин көрүп койсоңуздар, сиздерде толук маалымат болот. Бизде буга чейин мындай эле түшүнүк болгон да, качан Куранда биз мындай бир толкун сызыкты, же мейли вау, же алиф, же болбосо я тамгасынын үстүнөн көрө турган болсок, ушуну бир кеминде 4 же болбосо 6 созуш керек экен. Эгер бул жок болуп калган болсо, анда 2 эле созуш керек экен деген бир түшүнүк болду эле. Балким ал түшүнүктөн биз арылдык. Көрсө, бул созулма тамгадан кийинки келген себеп мат хамза же сүкүн болот, же экөө келбейт. Келсе мынча болот, келбесе мынча аракет созулат. Ал келгенде теманын аты мындай, келбегенде мынтигиндей деген нерселерди биз башынан аякка сиздер менен чогуу талкуу кылып өттүк. Кудай Таала жеңилдик берсин, үйрөнүп аткан ар бир көрүүчүгө, ар бир окуучуга Алла Тааладан ийгилик. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.